Сүйүү жебеси. Аңгеме. Чыгарманы жазган Жозеф Редьярд Киплинг. Англис тилинен кыргызчага которгон Кубантай Эрназаров. Аңгемени үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Илгери Симла деген аймакта кара кылдык ак жарган калыс, бирок бир аз жакыр жашоодо күн кечирген аймактык казы жашаптыр. Айдай сулуу жалгыз кызынан башка баласы да жок. Кызы эстүү кыз катары бойго жеткени менен бала кездегидей дале болсо баю. Кызы бойго жеткени апасы курган кызынын келечегин ойлоп көбүрөөк түйшөлчү болду. Эгер бойдогу эркек бакалавр дипломунун ээси, атка минер кызматын аркалап, алтын менен шөкөттөлгөн кызматтык формада чыкыйып кийинип, кеңеш мүчөсү, вице-губернатор, вице-королдон башка аттуу баштууларга сөзү өтүмдүү, каалаган адамына эшигин тээп кирген кызматтык сүрү бар адам болсо, мына ушуну чыныгы мырза десе жарашат. Мындай бойдок мырзалар кыздарды чекесинен чертип тандап үйлөнүшкө татыктуу. Мынтип башкалар ойлобосо да, аялдар көбүрөөк ойлойт. Ошол кезде Симлада дегени деген айтканы айткандай ошол замат аткарылган, эч ким алдынан кыя басып өтпөгөн, байлыгына бийлигине манчыркап басып жүрөр атка минер боло турган. Өзү да жылаандай чекчейип түрү сук немени Кудай пейилден дагы айтпаптыр. Туш келген адамына мурду менен бир тип басып жүрөт. Өтө көркөмдөп айтканда, мындай түрү сукту бүткүл Азиядан кездештирип болбойт. Жакын адамдары жөн гана Саггот деп кайрылышса, жергиликтүүлөр Бар Саггот мырза деп кайрыла турган. Өзүнүн толук аты жөнү Энтони Бар Саггот беймеле. Аймак башкармалыгында иштеп, бүткүл Индия чөлкөмүнө кадыр баркы бар, горилладай гүрүлдөгөн эркул. Атка минердин көзү биз сөз кылып жаткан Китти Бейтон сулууга түшүп, ага ашык болуп калганда, кыздын апасы буга кызырдаарыгандай сүйүнүп, кызынын барар жерин элестетип алып, сүйүнүчтөн ыйлап жиберсе болобу чиркин. Кыздын атасы Бейтон казы тилин тишине катты. Өзү да жумшак мүнөз, бирөөгө каты сүйлөбөгөн киши жарыктык. Жана айтып кеткендей, бул атка минер байлыгына иттей көпкөн төөлдөрдүн бири. Байлыгынын көптүгү мындан билиңиз, эгер кааласа бүткүл кеңеш мүчөлөрүн кызылдай акчага сатып алып коёр, байлыкты кучактап жатат. Бу атка минер атбайлар битин сыгып канын жалаган нан жебес сараң келишет эмеспи? Ал эми атка минер Бар Саггот эл көрсүн үчүн күлүк аттарды тандап минип, ар кандай мелдештерге акча сайып, жыргап куунап шапар тээп, акчасын самандай чачып, айтор ушундай төгүл чачыл жашоого ар жагынан дилгир эле. Мен баяндап жаткан учур илгери Индияга англичандар эми баш баккан мезгилге барып такалат. Муну айтканда айрым адамдардын эсине элдер теннис ойногонго эми гана ыктап, көпчүлүк топурап крокет ойной баштаган кез түшөт. Бул андан да илгери. Ал кезде крокет ойну жергиликтүү элдин түшүнө да кирбеген. Ал кезде крокеттин ордуна элдер жаа атуу мелдешин көрүүгө такай барыша турган. Мелдештен кийин элдер жаа атуунун ыкмасы, белгилүү жаачылар мыкты жааны анын жебесин кантип даярдайт, жаа жасоонун мыкты устасы ким, мына ушуларды гана тамшана кеп кылып жашап калышкан. Жаа атуу мелдеши Англияда 1844-жылдары гана кайра жанданды. Бейтон сулуу Симла аймагында аялдар арасында алыскы аралык 60 ярдтан туруп, жаа атуудан астына эч кимди салдырбаган кылмерген. Ошондон уламага суктанган эркектер аны Тара Девиден чыккан Диана аташа турган. Бар Саггот кызга жагуунун бар айласын издеди. Ал эми кыздын апасы анын кызына ошол чөлкөмдүн белгилүү байы Бар Саггот ашык болуп калганын укканда, кубанычтан өзүн коерго жер таппай, буту күйгөн токтой чебелектейт. Кызын байга тийип тамак аштан, кийим-кечектен кысынбай, бардар жашаса экен деп тилейт. Айтор бул кабар угулганы кыздан мурун кыздын апасында уйку жок. Муну Китти Бейтон сулуу көңүл кош гана кабыл алды. Эч кандай толкундануу, сүйүү сезими тутанбады.
Албетте белгилүү атка минердин ага көңүлү түшүп жатканы кыздын зоболосун көтөрүп, бул кыздын курбуларынын ичин туз куюгандай ачыштырып жатканын сезип эле турат. Бирок ушундай түрү суук кишиге кийин кантип көнүшүп жашап кетет? Байлыгына чиренген кайран атка минер канчалык кымбат саркеч кийинсе, ошончолук эшектин үстүнө килем жаап салгандай болуп калат. Түрү суук кейпин үстүнө кийген кымбат саркеч кийимдер да жаап жашыра албайт. Аны көзү жокто лангур, кул маймыл аташканы да бекеринен эмес тура. Кой, мындан алыс эле жүрөйүн деп ойлоду Китти. Мындан бир ото кол үзүп, Кеббан менен мамиле курганым дурус. Кеббан Амбаладагы Драгун кошунунда кызмат өтөгөн аскер кызматкери. Жүзү сүйкүмдүү, адамгерчиликтүү жигит. Угушуна караганда ата-энеси колу жука адамдар. Удуң-шудуңу жок, ыманы ысык Кеббанды көргөндө эмнегедир жүрөгү башкача туйлап, анын жанында кадимкидей кичирее түшөт. Бар Сагготтун жагалданган бардык мамилесине кол шилтеп салып, Кеббанго кетип калайын десе, апасы урушуп болбойт. Апа, деди бир күнү. Ушул жылаандай түрүсүк Саггат менен кантип бир төшөктө жатам деги? Ой, садаган кетейин кызым, деди апасы да өзүнүкүн бербей. Өңдү түстүнү да, түрүсүктү да Кудай жараткан. Чырайын чылап ичмек белең. Мен көргөн күндү сен көрбөсүн деп жатам, түшүндүңбү? Мага кулак салып бир аз эсиң менен бол садагасы. Кетти орнунан тура калып, анын байлыгында, бийлигинде урганым жок деп кыйкырып жибере жаздап, араң өзүн карманды да, апасына көп нерселерди божурап түшүндүрүп айтты. Атасы бирөөнүн көңүлүн оорутпаган киши эмеспи. Муну укканда маңдай терин колу менен шыпырып үндөгөн жок. Жай этектеп калганда Бар Саггот эң ыңгайлуу учурдун удулун тапты да, өзүнүн бийликтеги мартабасын арттыра турган планын иш жүзүнө ашырууну чечти. Аялдар арасында алыскы аралыктан жаатуу боюнча мелдеш уюштуруп, баш байгесине чылк бриллианттан жасалган билерик коюлду. Мелдеш атайын кыйтыр түрдө уюштурулуп, бриллиант билерик колго тагылганда, Китти сулуу Бар Сагготту бүткүл жан дили менен сүйүп калбашка аргасы жоктугун көпчүлүк билип турду. Мелдештин эрежеси Симуладагы жергиликтүү эрежеге ылайык 60 ярд аралыктан бутага таамай атуу. Ким бутага эң көп таамай тийгизсе, баш байге ошонуку. Мелдешке Симула жашоочулары бүт чакырылды. Адыркы Гранд Стенд жайгашкан жердеги Аннандейледеги ачык таладагы дарактардын көрөкөсүнө кооз үстөлдөр каз катар тизилген. Өзүнчө турган үстөлдөгү көкмөк баркыт кутучанын оозу ачылып, анын ичиндеги баш байгеге коюлган бриллиант билерик күн нуруна жалт-жулт этип, көргөн адамдын көз жоосун алат. Мелдеште атаандаштар менен кыл чайнашкан кармаш болорун билгенде, Китти бейтен ушунчалык толкунданып чыкты. Мелдеш болор күнү Аннандейлге баратканда, өзүн тим эле жогорку соттун алдына бараткандай көңүлү бир ордунда эмес. Жаш сүйгөнү Кеббанды жандап ат үстүндө баратып, аны акырын караса, алда бушайманга түшүп негедир ойлуу. Боло турган ишке эч тиешеси жок адамдай түр көрсөтөт. Китти баш байгеге коюлган бриллиант билерикти көргөндө ичинен тынчсызданып, аны көпкө мелтиреп карап турду. Үстүнө кымбат саркеч кийинген Бар Саггат андан бетер иштен уйгутуйгу, жанын коерго жер таппайт. Тигине өзүн мартабалуу атка минер мырзанын болочок кайненеси сезип текебер жылмайып, эч кимге сыр бербей Китти сулуунун апасы отурат. Мелдеш башталды. Көрүүчүлөр уймуюз тарта кыдырата жайгашып, баш байгеге талапкер жаачы аялдар каз катар тизилди. Жаатуу мелдеши эртеден кечке созулуп, көрүүчүлөрдү улам зериктирип баштады. Жаачы аялдар кезеги менен чыгып, удама-уда бутага аткылашып, күн өрөөндү таштап, сыдырым кечки шамал дарактардын бариктерин дирилдете баштаганга дейри эл Бейтен сулуунун чыгышын күтүп, эч кимиси орларынан козголо элек. Кеббан кыдырата уймуюз тарта отурган топтун оң тарабында, Бар Саггат жан жөкөлөрү менен анын каршы тарабында бет маңдай олтурат. Экөөндө тең бир кыздын айынан бири-бирин жеп салчудай жек көрүү сезими бар. Бейтен сулуу тизмеде эң акыркы. Жаатунун жыйынтыгы өтө жакшы болбоду. Баш байгеге коюлган билерикти Бейтен сулуу илип кетери эми эч кимге талассыз. Атка минер Бар Саггат өз колу менен Бейтен сулууга таазим этүү менен жааны сунду.
Кыз алдыга чыкты да жаны кирген калыбында көз кыры менен бриллиант билерикти карады. Андан соң жебени кое бергенде жебе зуулдап барып ортодогу алтын бутанын как ортосуна кадалды. Эл дуу дей түштү. Биринчи эле атышта алгачкы 9 упай. Бейтан садактан экинчи жебени суурганча алтын бутаны мелжеп карап турду да андан соң топтошкон элди сыдырып карап өттү. Жаш Кеббан топ арасында өңү бозоруп, көздөрү каканактап, жер карап шөмтүрөп туруптур. Анын каршысында оозун аржайта күлүп, атырайган маңдай тиштери көрүнүп, бар Сагот тигинен ушулап алдына болушунча табасы кангансып, өзүнчө корстон. Жигитин утур тешетиктеген бар Саготтун оттуу көздөрү: "Хей баатыр, акыбалың ушул экен го. Туйлап көрчү эми" дегенди айтып тургансыйт. Бейтан сулуу жебени ары бериден жаага кадай салып, жаны кирген калыбында көз кырын салып жигитин дагы тиктеди. Шагы сынып, шөмтүрөп турган жигитин көрүп, аны ичинен ушунчалык аяп кетти. "Жок" дегендей башын чайкап алды да жебени бутага туштап кое берди. Жебе зуулдап барып алтын бутага тийбестен ак тегерекке кадалды. Андан кийин иштин жагдайы эл күткөндөй болбоду. Эл көрсүн үчүн ар бир атканын шашпай дыкат жасады. Буга чейин алдыга киши салдырбаган жаачы кыз 46 фунттук жаасы да куп жарашат. Бутанын 4 чыгач бутуна катары менен атып жебелерди кадады. Андан кийинки атылган жебе бутанын башындагы тактайга кадалды. Атаандаш жаачы аялдар буга түшүнө албай бири-бирине карашты. Андан ары 1 упайлык ак тегерекке катары менен 5 жебе кадалды. Жаадан жебелерди шамдагайлык менен келиштире атып жатты. Бирок мындай кетиште баш байге бул кызга тийбей каларын билгенде, бар Саготтун өңү заматта көкмөк тарта түштү. Кийинки атылган жебелер 2 жолу бута үстүнөн кайып кетсе, кийин 2 жолу бутанын сол тарабын жандай өттү. Эл эчтекеге түшүнбөй селейип тымтырс. Эл менен кошо алдыртан көз салып отурган кыздын апасы жүзарчысын алып чыгып көзүнөн мөлт-мөлт тамган жашты арчып кирди. Андан кийинки атылган жебелер бутанын алдындагы такыр жерге кыдырата тизилип сайылды. Эң акыркы жебе 7 упайлык кызыл тегерекке кадалган соң жай басып ордунан жылып чыгып кетти. Эл жемжирт. Бар Сагот атылган жебелер анын бутуна кадалгандай башын шылкыйтып, бутунун учтары мелтиреп тиктеп турганы. Бул жемжирттыкты жаачы аялдар арасынан чыккан кыздын үнү бузду. "Мен жеңдим! Жеңиш меники! Жеңдим!" Көпчүлүктүн назары үн чыккан тарапка бурулду. Бир мурду тепрейген чаарала кыз кол чапкылап, болушунча сүйүнүп алган. Баятан ызасы ичине батпай булугуп турган Бейтан сулуунун апасы муну көргөндө карман албай эмшеңдеп кирди. Көпчүлүктүн алдында кара жерге кирип кеткиси бар. Бейтан сулуу жаны ордуна ыргыта салып, өз ордуна басып келди. Шылкыйып жер карап турган бар Саготтун алдына кыздыкына окшобогон олдоксон колдор сунулганда, бриллиант билерикти анын колуна такты. Өйдө караса, маңдайында оозун аржайта күлүп, мурду тепрейген баягы ураалап кыйкырган жеңүүчү кыз турат. Бар Сагот ичи эңшерилип турса да, анын жеңишине калп эле кубангандай түр көрсөтүп, бар күчү менен жасалма жылмайды. Кыздын колуна тагылар бриллиант билерик жат кыздын колуна кетип жатканын көргөндө, Бейтан сулуунун апасы турган жеринен каңыргы түтөп кетти. Бар үчүн күтүлбөгөн иш болду. Бейтан сулуу өмүрүндө алгачкы жолу ири мелдеште жеңилди. Көпчүлүк Бейтан сулууну апасы менен калтырып таркай баштады. Той болуп, тойдун эртеси да болду. Таңа атпай айылга Бейтан сулуу түндө жигити Кеббонду ээрчип качып кетиптир деген кабар желдей тарады. Калганы айтпаса да түшүнүктүү. Чыгарманын аягы.